Мына мектеп үстү флагты алмаштырып коюптур. Мына биз флагты мантып күйдүрүптүр. Флагты мына жерге өрттөдү. Az күйгөндөр билинет азыр. Мына адам сүрөткө тартып, видеого тартып атат. Мына ортодо адам турат. Кызыл бети көрүндүбү? Көбүс боюнча мен дагы интернет барактарынан окудум. Ал боюнча укук коргоо органдары иштеп, күнөөлөр табылды деп камакка алган тууралуу дагы маалыматым бар. Эми негизинен мен муну эмне деп балам, бул чыккынчылык. Мындай көрүнүш бул мамлекеттик түзүлүшкө болгон чыккынчылык деп эсептейм. Ошондуктан мындай адамдарды бул багытта жүргөн негизи эле динчил дейбизби же башкалардын баардыгын катуу чараларды колдонуш керек булардын аркасынан. Эми диний радикализм бул жаман нерсе. Бул мен билгенимен бул уюмдун баары мыйзамга мындай каршы келген уюмдар, то есть мындай мыйзамсыз деп аталган уюмдар. Эми көп жылдан бери бар бизде кандайдыр бир катмар адамдар, алар эмне себептен ошондой радикалдуу уюмдарга кирди, ошону изилдеш керек го дейм. Мүмкүн караңгылык, билим берүү аксап аткан себебинен, мүмкүн кандайдыр бир адамдарда жек көрүү пайда болду ичинен. Же мүмкүн сырттагы бир радикалдуу ар кандай уюмдар буларды акча берип өзүнө тартып алды. Ошо себептерин изилдеп, себептерин жок кылганга аракет кылышыбыз керек мындай нерсеничи. Себептерин жок кылсак, мындай уюмдар дагы азаят. То есть бизде жашаган Кыргызстанда ар бир жаран өзүнүн Кыргызстандын мындай айтканда толук кандуу, укуктуу мамлекетте жашаган сезип, өзүнүн укуктары корголгон өзүнү сезсе, мен ойлойм, адамдар деле оңой менен ар кандай радикалдуу уюмдарга кире бербейт ошондочу. Демек биз ошол билим берүүнү, анан адамдын укугун коргоп беришибиз керек да Кыргызстанда. Республикасында сепаратисттер көп. Элдин биримдигин ар кандай саясий көз караштагы сепаратисттер бар. Кыргызстан жоголуп чачырап кетсе экен деген күчтөр бар. Улуттук баалуулуктарга, мамлекеттик символдорго бул жок желек төрттө, бул желек мамлекет Кыргыз жок болуп кетсин деген. Булар түп орду менен жоготуш керек, мыйзам чегинде. Буларды аябай катуу жазага тартыш керек. Эгер өлүм жазасы болсо, буларды өлүм жазасына буйруш керек эле. Мындай мамлекетке коркунуч келтире тургандар. Бул акырындан ушинтип искира кыла берет. Буларды азыртадан тамырдан бери жулуп жоготуш керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө коркунуч алып келет булар. Ким болсо болсун, кандай көз карашта болсун, кайсы улутта болсо болсун, мындайлар түп орду менен жоготуш керек. Эгерде бул кыздарыбыз 19-20 жаштагы кыздарыбыз ушул кадамга барса, эртең бийликти орноштуруш үчүн эмне гана барбайт. Ошондуктан биз тез арада буга баа берип, биринчи кезекте тарбия иштерди күчөтүшүбүз керек. Айрыкча ошол райондогу мектептерде, бакчаларда тарбия жүрүш керек. Мен көргөмүн, анча-мынча бакчаларда Куран окута баштады. Андай болбош керек таптакыр. Бул дин деген бул жеке адамдын өзүнүн иши. Сыйынса кимге сыйынат. Ошол эле Иисус Христос болобу, жараткан болобу, ким болобу, бирок аны бирөөгө мажбурлабаш керек да. Айрыкча кичинекей балдарга кантип алар өз ыктыяры менен барбайт да. Бирок акыл кеңес кергенде, пожалуйста. Ошондуктан биз тез арада муну